Кимеле ошол Кыргызстандан өнүгүүсүн каалабасын. Кимеле ошол Кыргызстан жаркын жерге айланып жашаганын каалабасын. Ар бирибиздин тилегибиз, максатыбыз, оюбуз бир туугандар. Ошондуктан 4-октябрь күнү туура тандоо жүргүзөт деген ишеничтебиз. Азыр эми сөз кезеги дал ошол коррупция деген сөзгө, коррупция деген жанга анык душман, ачык душман, элдик генерал Өмүрбек Суаналиев Исаевичке узатмакчыбыз. Келиңиз. Саламатсыздар. Уважаемые горожане, сегодня вы уже в конечном пути нашего агитации, не только наших, всех 16 партий, которые участвуют в предвыборной кампании. И все вам в городе при встрече обещали очень многое. И, к сожалению, они являются депутатами Горкенеша и являются действующими депутатами Горкенеша. И вы всех прекрасно знаете, кто на что гораздо. Я бы хотел остановиться на проблемах города Бишкек. Городу Бишкек вообще не повезло последние 10 лет с мэрами, с руководителями города. Сами прекрасно понимаете, где эти мэры? Все судимые стали. 3 мэра города стали судимыми за коррупцию. Это о чем говорит? Это подбор кадров высшего руководства страны, государства. Это столица Кыргызстана. А мы что превратили в город? Сегодня все говорят насчет экологии. Она постепенно приходила в это состояние. И сегодняшний даже мэр города, как черт с табакерки, выскочил и стал мэром города. Я в 2005 году работал начальником УВД города Бишкек после революции. Как мы наводили здесь порядок? После этого как развивалась столица? Какие были планы градостроительства? Но на сегодняшний день мы имеем то, что имеем сегодня в городе. Город – это самая худшая столица сейчас в СНГ. Стыдно нам быть в этом городе. Какой экологический смог стоит над городом. Летом невозможно. Дети не знают, где отдыхать. Нету никакого экологического благополучия в этом городе. Я вообще молчу о строительной мафии, которая на сегодняшний день все захватила. Где хотят, строят. Такого бардака за историю никто не потерпит. И мы хотим в городе, чтобы был нормальный руководитель. И город, горожане выбирали себе мэра города, достойного, а не каких-то назначенцев. Даже мы биографию не знаем их, этих мэров. Выступать не умеет ни на киргизском, ни на русском. Это смешно. И превратили город Бишкек в бандитский город. Поэтому мы против такой кадровой политики. Если мы будем говорить очень много насчет города, потому что мы все жители здесь города знаем, вокруг города сколько наших живут людей, никакой инфраструктуры нету. 21 век. А если бюджет города возьмете, какой большой? И не могут использовать. И правильно, что сидят все 3 мэра. И в последующем должны сесть и те чиновники. Если будет правильное расследование по коррупции города Бишкек, очень много руководителей, акимов, мэров сядут тоже. Поэтому должно быть объективное расследование бюджета города. Довели уже город. У нас с этими руководителями нету будущего. Поэтому, уважаемые горожане,
вы тоже, когда принимаете депутатов и выдвигаете горкеңеш, посмотрите, ни один депутат горкеңеша за этот период нормально не смог выступить. Вы посмотрите на этих спикеров, представляют просто бизнесменов. А где реальные жители, реальные депутаты города? Потому что все превратилось в подкуп, коррупцию в выборном процессе. Сегодня на самом деле очень большие деньги гуляют. Чтобы стать депутатом парламента, столько денег сейчас кидают. Сейчас только озвучил Исхак Масалиев эту сумму. Под $1 миллиард сомов уже раскидывают только на официальную агитацию. Вот в Карасу сейчас публикуется в интернете, задержали агитатора. За один день раздает 300 тысяч сомов просто на маленький участок. Это о чем говорит? Потому что подкуп идет полным ростом. И мы все этому убеждены. Нельзя продавать за деньги свое будущее. Уважаемые горожане, мы хотим жить в хорошей столице. А коррупция начинается именно со столицы. Подкуп идет мощнейший. Поэтому я вас, горожане, призываю, чтобы вы 4 октября проголосовали за честных, за ту партию, которая будет бороться за вас и будет очищать столицу. Урматтуу шайлоочулар, бардыңыздар көбөйсүздөр. Кандай биз шаарда жашап атканыбыз. Кандай шаарда жашасак, бүгүнкү күндө ошондой эле мамлекет болот атат. Анткени биздин Бишкек борборубуздан барлык жака таркап атат жана коррупция дегенибиз. Бүгүнкү күндө бүт биздин кандидаттарыбыз бардыгы айтып чыкты. Коррупция менен күрөшөбүз, коррупция. Силер 10 жылдан бери депутат болуп жүрдүңөр. Эмне ал менен күрөшкөн жоксуңар? Потому что колуңардан келбейт. Бардыгы коркоп. Ошо мафиялардын көбү бүгүнкү күндө жогорку кеңешке депутат болобуз деп келатышат. Алар кимдер? Уже биз алардын аттарын айтып аттан тажадык. Уюштурулган кылмыштуулуктун аттарын да тажадык. Мына жакында Путин даже айтып атат, биздин президент атын унутуп калыптыр. Шариманды. Бул не деген мамлекетке келип калды? Коля киргиз болсо, Шариман киргиз болсо, Макаля Майене киргиз болсо, дагы мэрдин атын мен да билбей калдым уже. Ким мэр бизде? Райым миллион киргиз болсо, бандитский мамлекет болуп калдык да я. Ошону токтотушубуз керек, урматтуу шайлоочулар. 4 октябрда жанагындай бийликчил партиялар бирөө да өтпөш керек. Анткени ошо бийликчил партиялардын 90 депутаты кайта бардыгы келатышат, депутат болобуз деп. 10 жылдан бери башыбызды айлантып, эчтеке кылбай, криминальный мамлекетке айланткан ушулар бүгүнкү күндө Атамбаев түрмөдө отурат дейт. Атамбаев ошол жака барып туруп өзү отурду. Анткени 2010дон баштап биз айткан колунан келбейт деп. И ошо жанындагы шериктери дагы СДПК башкалардын бардыгы. Ушул күнгө бизди баарыбызды алып келген. Ответственность деген болуш керек. Уялыш керек. Дагы бир деловой сүрөй чыгып алып туруп элдин баарын айтып атат. Акчага сатылбагыла деп. Акчага добуштарды ким сатып алып баштады эле? 2010 жылдан баштап кандай гана ыплас, начар подкуп менен келатат шайлоолордун бардыгы. Өздөрү бузуп алып туруп бардыгы, элдин бардыгын. Эми болсо акыл үйрөтүп атышат. Эл эмне үчүн жерлерде акча алып атат? Анткени кризис, акча жок. Экинчи балымдан пандемия болот деп атса, кээбирлер айтып атат, алып алатчы ушул акчанын баарынан. Бирок кабина чечет деп атат.
Акчаларын алдыңарбы? Алгыла. Бирок добушуңарды жүрөгүңөр менен кабина барганда чечкиле. Бул деген внутренний инвестиция деп коет. Аларда акча көп. Бир эле участкага көрдүңөр жанагы интернетте 300 000 сомду жөнөмүн деп атат. Тигиге 100 000, буга 100 000, буга 100 000 деп. Эксперттер айтып атат, бул акчалар кайдан деп. Бул бардыгы контрабанда, таможняда, транзит, транзит деп коет. И контрабанда, наркотиктер. Бир эле Кыргызстандан кеткен бир эле машина 670 килограмм героин Германияда кармалды. Базар баасы 50 миллион доллар. Анан алар акча чачпаганда ким чачат? Урматтуу шайлоочулар, айта берсек арман көп. Бирок иштешибиз керек. Биз эмне үчүн жогорку кеңешке баратабыз? Биз иштейли деп баратабыз, элди коргойлу деп атабыз. Өкмөттү тепкилейли деп атабыз ошол жерден. Жакшы өкмөт түзөлү деп атабыз. Анткени бул 10 жылдан берки парламенттин колунан келген жок. Жаштарды алып келебиз дейт. Алдыга жаштарды коюп алып, элди алдап иштешип атат. Бүт модерный видтерди алып келип алышып. Аяка барып иштеш керек, тажрыйба керек. Эчтеке жок бүгүнкү күндө. Же опыту жок. Анан уюшулган кылмыштуулуктан барды коркот. Анткени бүгүнкү күндө уюшулган кылмыштуулукка ошонун бардыгы парламентте отурганы акча төлөйт. Дань деп коет. Эми өзүңөр ойлосоңор, бүт барын кличкалары бар. Эксперттер айтып атат. Бүт бардыгы ранее судимыйлардын бардыгы көбү азыр парламентке умтулуп атат. Уголовный делолары бар бардыгы. А эмне үчүн баратат? Потому что статус керек. Депутатский статус болуш керек аларда. Тойлорго барып, жыргап өзүнүн жумуштарын чыгарат. Мына биз бүтүн Кыргызстан партиясы оппозициябыз деп атабыз. А көбү оппозиция эмес. Калп эле оппозициябыз деп атат. Биздин артыбыздан жана милициялар эме, бизди эмне кыласыңар аңдып? Кылмыштуулук менен күрөшпөйсүңөрбү? Урудагы мыйзамды кармабайсыңарбы? Мен bir ай мурун радиодон, телевизиядон айттым эле. Көлдүктөр мага чалып, генерал Суаналиев, ачыгын айтыңызчы, сиз көптү билесиз. Замсекретарь Совета безопасности, биздин президент Көлбаев мыйзамдагы урдун үйүнө барып турбу день рождения менен? Куттуктап турбу? Жокпу дейт жана рай миллионуку. Мен барын айттым, айтып койгулачы бүгүнкүгө чейин. КГБ дагы айта албайт, МВД да айта албайт. Эч ким жооп бере албайт. Анан элдин баары айтып атат, жолугушууга барса. Анда значит барган экен дейт. Бок жеп жүрөбү администрация президента? Айтпайбы? Честь, достоинство президента деген бар да. Болуш керек да. Не деген заманда жашап атабыз? Ошон үчүн урматтуу шайлоочулар, сиздер бардыңыздар жанагындай көпөстөрдү колдобой, патриотторду колдобой, мындай карасаңар репутациясына, кандай булар өмүрдү баскан, биографиясын карасаңар, аны ошолорго добуш бергиле. Акчага эмес, а за репутацию. Кыргызстан кичинекей мамлекет. Бардыгыбыз бири-бирибизди жакшы тааныйбыз. И жакшы билебиз. Ушу парламентке шайлоодо достойныйларды и оппозициялар келсе, адилеттүүлүк болот. Өзүңөр ойлосоңор, жанагы 3 бийликчил партия болбосо, калган партиялар, оппозиционный партиялар келсе, адилеттүүлүк болобу? Мен да ошондой ойлойм. Ошон үчүн бир да бийликчил партияга добушуңарды бербегиле, сатпагыла. Кыргыз элим, туура түшүнгүлө. Келечек болбой калат. Ошон үчүн биз жаштарды карап туруп, келечегибизди ойлонуп туруп, мына бүтүн Кыргызстан партиясында аябай жакшы команда топтолду. Биз барып туруп, силердин үмүтүңөрдүн баарын актайбыз. Эл үчүн иштейбиз. Сиздердин баарыңыздарга чоң рахмат. Мен кайрылып кетет элем. Талас облустунун тургундарына, Ысык көл облустунун тургундарына, Нарын облустунун, биз силер менен жүргөндө көп насаят эмелерди айттыңар эле.
наказдарыңарды. Ошол жерде боз терилик туугандарга. Биз парламентке жеткенде ошо силер айткан политический заказдарыңарды баарын аткарабыз. Жакшы иштеп беребиз. Ошон үчүн силер сатылбагыла, алданбагыла, жергиликтүү бийликтерди жана коррупционерге ишенбегиле. Бүтүн Кыргызстанга номер 8-ге добуш бергиле. Рахмат. Чоң рахмат.